Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах субхана тағаланың жардамы менен Аллах тағаланың ақысы туралы жаратқан Аллах субхана тағаланың бізде болғанда ақысы бар ошол тууралуу сабактар улантабыз. Анан биз буга чейинки сабактарда ширктин коркунучу тууралуу сөз кылган болчубуз. Анан ошол ширктин ярхамукалла ширктин аныктамасы тууралуу, анан ширк деген эмне, ширк кайсы бир ширк экенин кайдан билебиз, ушул тууралуу сөз кылган болчубуз. Эми ширктин мисалдарына бул сабактан баштап мисалдар жөнүндө сөз кылып баштайбыз да. Иншалла эң биринчи бул биз айта ширк тууралуу сүйлөй турган бул эң биринчи ширктин түрү бул Аллахтан башка бирөөгө дуа менен кайрылуу. Аллахтан башка бирөөгө дуа кылуу. Же болбосо Аллах Таала кайрылууда бирөөнү өзүнө бир ортомчу кылып алуу. Ушул боюнча да. Эми бул гана ушул эң чоң, эң ошол коркунучтуу ширктин түрлөрүнөн болуп эсептелет. Жана эң көп жайылган ширктин түрлөрүнөн да. Анткени бул дуа деген эң улуу ибадаттардан да. Өзү эң улуу ибадаттардан болуп эсептелет. Жана ушул ширк өтө көп жайылган болот да. Ширк кылуучулардын арасында, капырлардын арасында, мушрикттердин арасында ошол эң барысынан да ушул Аллахтан башка бирөөлөргө дуа кылып, аларга жалбарып кайрылып, мына ушул нерсе менен ширкке түшүшөт да. Ушуну биз ошондон муну жакшы билишибиз керек. Биз дагы буга түшүп калбашыбыз үчүн. Эми Аллахтан башка бирөөгө дуа менен кайрылуу кимге гана болбосун, адам эгерде дуа менен кайрыла турган болсо, бул менен чоң ширк кылган болот. Чоң ширк кылган болот да. Бул чоң ширк дегенде биз буга чейинки сабактарда айткандай эле, коркунуч кандай адам деген динден чыгып калат. Субханалла. Анан деген түл тозокко баруучулардан болуп калат. Аллах Таала кечирбей турган дүнүндө кылган болот. Ага бейичке баруучу арам болуп калат. Өтө кооптуу нерсе да, чоң ширк деп аткандан кийинчи. Ошондон эми бул Аллахтан башка бирөөгө дуа менен кайрылуу деген кандайча болот? Кандайча? Мисалы өздөрү билесиздер, мисалы кээ бир адамдар бар, пайгамбарларга кайрылгандар бар. Пайгамбарларга дуалары менен кайрылышат. Бул ким болбосун, мисалы Иса алейхиссаламга кайрылышат, Иса пайгамбарга кайрылышат. Же болбосо мисалы Давуд пайгамбарга кайрылгандар бар, дөтү деп. Дөтү деп суроо кайрылышат го, дөтү колдосун деп. Көрүңүздөр, ошол деген Давудка сыйынуу, Давуд пайгамбарга сыйынуу болуп эсептелет. Ошон же болбосо Сулайман пайгамбарга болбосун. Же кайсы гана пайгамбарга адам эгерде сыйынган болбосо, эмне болуп калат экен? Бул чоң ширк болот да. Ошолор арасында мисалы Мухаммад пайгамбарга да кайрылуу дагы. Өздөрү айырмасы жок. Өздөрү адам эгерде Иса пайгамбарга сыйынып атабы, Иса пайгамбарга дуа менен кайрылып атабы, же болбосо Мухаммад пайгамбарга саллаллаху алейхи дуа менен кайрылып атабы, экөөнүн тең шариаттагы өкүмү бирдей. Өкүмү бирдей. Өздөрү эмнеге Исага сыйынган адам бул ширк кылган адам болуп, мушрик болуп, бул деген азапка татыктуу болуш керек. А эмнеге Мухаммадка сыйынган адам бул деген мушрик болбош керек. Кана адилеттүүлүк кандай? Бул дагы ошондой эле Исага сыйынган эле сыяктуу бул дагы эмне болот? Чоң ширк болуп эсептелет. Өтө чоң кылмыш, өтө чоң күнөө болуп эсептелет да. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи мындан кайтып айткан: "Ла татруни кама атратан насара Иса ибн Марьям" деген да. Исаны дейт, Марьямдын уулун көтөрмөлөгөндө мени дагы ошондой көтөрмөлөгөйлө деген да. Аны кантип көтөрмөлөшөт христиандар? Кандай дейт? Ага деген дуа менен кайрылышат. Ага жалбарып тиренип кайрылышат, ошо дуа кылышат. Же болбосо аны Аллах Тааланын баласы деп айтышат. Ушундай сыяктуу аны ашыкча макташат, өзүнүн ордунан бийик көтөрүп. Ушундай сыяктуу мисалдар менен мени көтөрмөлөгөйлө деп айткан да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи дуа менен кайрыла турган болсо, ошол эле христиандар Исага дуа менен кайрылганда эле сымал, ошондой эле адам ширкке түшөт. Ошондой эле маркумдарга кайрылгандар бар. Ата-бабаларына кайрылышат. Маркумдарга бир кайсы бир күмөздөргө көмүлгөн бир кайсы бир мурда бир өтүп кеткен бир алым болгон болсо, же бир таква бир адам болгон болсо, же болбосо деген мисалы Манаска кайрылышат. Манасага кайрылышат. Же болбосо Манжыл дегенде бир киши болгон, ошонун бир мүрзөсүнө барып бир сыйынгандар бар. Же болбосо Ходжа Ахмад Есави дегендин мүрзөсүнө барып күмөздөрүнө барып сыйынгандар бар. Түркистан деген жерде ошондой сыяктуу бир кайсы бир маркум бир илгери бир таква бир адам кайтыш болуп кеткен болсо, ошонун күмөзүнө барып сыйынуу, бул дагы чоң ширк болуп эсептелет. Аларга дуа менен кайрылуу. Алар эч нерсеге жардам бере албайт. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи келгенде деле ошол убакта мушриктер дагы өздөрүнүн бир таква бир кайтыш болуп кеткен бир пенделерге сыйынгандар болушкан да. Мисалы Аллат деген бир киши болгон, бул таква адам болгон. Ажылыкка келген адамдарга деген ошол жакта аларга тамак жасап берип, ошондой берешен болгон да. Кийин кайтыш болгондон ошонун күмбөзүнө келип ошол жака келип сыйынып калышкан. Ошо Аллат деген ол өз эң чоң кудайчылардын бири болгон да. Ошондон тыйыш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ошону кайтарыш үчүн келген да. Субханалла. Ошондон булардын баарысы тең сыйынууга татыксыз. Аларга сыйынуу болбойт. Бирок ошолордон дагы кайта айта кетиш керек да. Аларга сыйынуу болбойт дегендин мааниси адам түшүнбөш керек. Демек биз аларды кандай бир кемситип атат депчи. Жок, тескерисинче биз кемситкен жерибиз жок. Ошол ата-бабаларыбыз алар мусулман болгон. Алар кайра исламга чакырышкан. Кайра мындай нерседен тыйган. Кайра биз аларга сыйынбай, кайра биз алардын осуяттарын аткарып атабыз. Мисалы Иса алейхиссаламга сыйынган адам Иса алейхиссалам осуятын аткарып атабы, же анын буйруктарына каршы чыгып атабы? Каршы чыгып турабы? Иса алейхиссалам адамдарга Аллахка гана сыйынгыла деп келген турабы? Ошондой эле биздин ата-бабаларыбыз, биз алар тууралуу жакшы ойдобуз. Алар таква адамдар болгон деп билебиз. Алар исламды туура кармаган деп ишенебиз. Туурабы?
Демек ал азыр эгерде аларга сыйынып кайра аларды көтөрмөлөп атканда кайра аларга карата адилетсиздик кылып атат. Аларды Аллахка теңдеш кылып коет деп ишенебиз. А ким аларга кайра сыйынбай, ошол менен бирге алар үчүн кайра дуа кылып жүргөн болсо, аларга дуа кылып кайрылбай, алар үчүн кайра дуа кылып жүргөн болсо, ошол адам эмне деп атабыз? Ошол адам аларга карата адилеттүүлүк кылган деп айтабыз. Достор, демек бизге чейинки өтүп кеткен таква адамдарга карата биз ортолукту карманышыбыз керек. Ортолукту карманат мусулмандар. Аны окуп биз деген аларга карата аша чаап, аларга дуа кайрылып, аларды Аллах менен теңдеш кылып койбойбуз. Ошол эле учурлар аларды кемсиндип, аларды урушуп, сөгүп андай кылбайбыз да. Эмне алардын ошол ортолукту карманып, алардын ордун билебиз, аларды сыйлап, урматтайбыз, алар үчүн дуа кылабыз. Ошол эле бири-бирге аларды көтөрмөлөп, аларды өзүбүзгө сыйына турган кудай кылып салбайбыз да. Мына ушундай жалпысынан маркумдарга да сыйынгандар болот. Ошондой эле сыяктуу жансыз нерселерге сыйынгандар да болот. Мисалы тоо таштарга сыйынгандар болот, дуа менен кайрылып, тоо таштар андай бир күмбөздөргө барышат, дарактарга, бак дарактарга барышат, бир кандай булактарга барышат, же болбосо көлгө барып, ошолорго барып жалбарып сурангандар бар да. Ошондой эле мисалы күнгө, айга, жылдыздарга кайрылышат. Субханалла, канча бир убактан бери балалоо жүргөндөр барышат дагы, кайсы бир убактарга сөйкөнүп, же болбосо ошолорго дуа менен кайрылып, же кандай ибадаттарды арнап, же болбосо түндө чыгып алып, ай толгон убакытта айга чыгып алып, анан айга жалбарып сурангандар болгон да. Ушундар эгерде айга сыйынуу деген нерсе ушул болгон, анан айга сыйынуу деген эмне анда? Достор, бул тиги таштарга, дарактарга сыйынуу деген ушул нерселер болбосо анда эмне анда? Таштарга сыйынуу деген нерсечи. Күмбөздөргө сыйынуу, достор, мына булар тең динибизде болгон эң улуу кылмыштар болуп эсептелет. Ислам дини ушул нерсени тыгыш үчүн келген бизге. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушул нерсени кайтарыш үчүн бизге жөнөтүлгөн. Жана жалпысынан айтканда адам кимге гана сыйынбасын, кимге гана дуа менен кайрылбасын Аллахтан башка. Аллахтан башка кимге гана дуа менен кайрылбасын, эмне болуп калат экен? Бул деген динибизде чоң ширк болуп калат. Эми дуанын дагы биз бул жакта жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Дуанын шариатта биз динибизде көптөгөн түрлөрү бар. Дуанын түрлөрү бар. Мисалы дуа менен адам мисалы кандай? Бир нерсени сурап кайрылат. Өзүнө бир жакшылык сурап. Жакшылык тилеп, мисалы Аллах таала мага бактылык бер, Аллах таала мисалы перзент бер деп, бала болсо бала бер деп, же болбосо мисалы иштерин оңолушун сурап, бейишке келгенде тозоктон сакта деп, же болбосо мисалы ушундай жамандыктан куткаруусун тилеп, көз тийүүдөн сакта, мисалы жаман сөздөн бир балейден сакта, кандай бир кыйынчылыктардан куткар деп, достор, бир нерседен жамандыктан сактоону сурап кайрылуу. Бул дагы дуанын түрү өзгөчө. Бул истиаза деп айтылат. Ошондой эле истигаса деген дуанын түрү бар. Бул кандайдыр бир бале адамга түшкөн болсо ошондон сакта деп, ошондон куткар деп. Мисалы кайсы бир адам ооруп калган болсо, Аллах таала ушундан эмне деп, шифа бер деп. Же кайсы бир бале келип калган болсо, ошол балени Аллах таала менен көтөр деп. Ушундай сыяктуу дуанын түрлөрү бар. Эң башкысы мындай, эң башта айтканда, Аллах таала жалгыз өзү гана бере турган нерсени Аллахтан башка бирөөлөн ким эгерде сурай турган болсо, ушундай учурда бул чоң ширк болуп эсептелет. Ушундай учурда бул чоң ширк болуп эсептелет да. Ушун жакшы билебиз керек. Аллахтан башка бирөөлөрдө бере турган, мисалы башка адамдарды бере алчу нерселерди адам башка бирөөлөрдөн сурай турган болсо, бул ширк болуп эсептелбейт. Бул ал ибадат болуп эсептелбейт да. Мисалы бирөө барып туруп, мисалы суу берчи деп сурап атасың да. Суу берчи деп сурап атасың. Ошо суранып кайрылып атасың да бирөөгө туурабы? Бул ошол ибадат кылып атасың багы? Ибадат эмес. Бул жалгыз эле Аллах таала бере алчу нерсеби? Жок, бул эмне? Бул мындай учурда бул ширк болуп эсептелбейт да. Ширк болуп эсептелбейт. Бул башка нерсе болсо, биз эмне жөнүндө айтып атабыз? Кайсы учурда ширк болот экен? Эгерде Аллах таалага кайрылгандай сымал, Аллахтан башка бирөөгө кайрылып, жалгыз гана Аллах таала бере алчу нерселерди берсе, сураса, ошондой учурда мына эмне болуп калат экен? Чоң ширк болуп калат. Эми бул кооптуу нерсе да, субханалла. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ким эгерде ушул нерселерди кылып жүргөн болсо, бул тобо кылыш керек. Мүмкүнчүлүк бар келсе тобо кылып Аллахка кайтып, өзү таштап, жакындарына кайтарып, мындан куткарылып калыш керек да, субханалла. Эми далилдерге келсек, ушул айткан сөздөрүбүзгө далилдерден биринчиден Бухариде жана Муслимде келген хадисте Абдуллах ибн Масуд айтат. Бул сахих хадис экен да, Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху Бухари Муслимде келип атат. Мынтип айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сөздү айтты, мен болсо экинчисин айттым дейт. Мен дагы бир сөз айттым дейт. Ал айтты дейт. Ман мата ва хуа яду мин дуниллахи ниддан дахалан нар. Ким Аллахтан башка бирөөгө теңдеш кылып, аны Аллахка теңдеш кылып, ага дуа кылып аткан абалда өлсө дейт. Дуа кылып жүрүп өлсө, ал эмне дейт? Тозокко кирет дейт. Тозок отуна кирет дейт. Устайсыз, кимдин сөзү экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзү да. Эмне деп атына көрсөңүз, жөнөкөй эле да. Биз айткан нерсе. Аны дейт, ким эгерде Аллахка теңдеш кылып бирөөнү, ага дуа кылып жүргөн абалда өлсө, эмне дейт? Тозокко кирет деп атат да, субханалла. Тозокко кирет деп атат, субханалла. А мен айтат, Ибн Масуд айтат. Вакул таарал, мен болсо айттым дейт.
Man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala al-janna dedi. Kim egerde Allah'tan başka biröөгө tengdeş kılıp, başka biröөгө dua kılbay жүргөн абалда өлсө, анда ал бейишке кирет деп айттым дейт. Ал бейишке кирет деп айттым. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu tasdiqlaganda. Östürüp başka uşul söz, şunday söz men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özüne kelет да. Şunday aytkan rivayette var da. Özü ne uşul hadis kanısı men şunu etkemiz. Demek kim Allah Taalaga tengdeş kılıp başka biröөгө dua менен кайрылган болсо эмне болот экен? Bu öte kolup aldı. Mına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz aytkan жерибиz жок. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, tozокко берет деп атат. Tozокко берет деп атат. Көрсөтүр. Ким эгерде ушуну кылбаса, алхамдулилlah ага кайра жакшы сүйүнүч бар экен. Демек ал ширктен алыс болгон болот. Демек эмне болот экен? Ал иншалла бейиштик болот да. İnşallah бейиштик болот. Аллах Таала барыбызга ушул нерсени насип кылган болсун. Ушул азыр айта турган далилдерге жакшы көңүл бурушубуз керек да. Жакшы биле алышыбыз керек өзүбүз. Өзүбүз жакшы билип жакындарыбызга жеткиришибиз керек да. Коптуу нерсе. Анткени субханалла адамдар бар да, кээ бир адамдар бар. Аллахтан башка бирөөгө дуа менен кайрылуу ширк эмес дегендер бар да. Арбактарга кайрылсаң болот, Манаска кайрылсаң болот, кайсы бир ата-бабаңа кайрылсаң болот, Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа менен кайрылсаң болот деген нерселерди айткандар бар да. Ошондуктан мына Алла айтыла турган далилдерди, аят хадистерди биз жакшы билип алышыбыз керек. Жакшы түшүнүп алышыбыз керек да, субханалла. Ушундай ар кандай шек күмөндөрдү таштап бизди адаштырбаган, адаштырып кетпеш керек да, чейинчи субханалла. Өстөрүп анткени бул биздин ла иляха иллаллах кармаганыбыз, тавхид кармаганыбыз биздин эң баалуу нерсебиз. Субханалла. Ушундан биз ошол жакшы түшүнүшүбүз керек да, субханалла. Бул хадисте айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Дагы бул башка аятта Аллах Таала мынтип айтат. Ва ман яду ма Аллахи илахан ахар ла бурхана лаху бихи фа инна хисабуха инда рабби фа иннаху ла юфлихул кафирун дейт. Ким Аллах менен бирге башка Кудайга дейт. Башка Кудайга дуа кылган болсо дейт. Дуа кылган болсо, анын кылганда эч кандай далил жок дейт. Мындай кылганда эч кандай далил жок дейт. Жана анын эсеби анын эгесинде болот дейт, анын Роббисинде болот. Чынында капырлар ийгиликке жетпейт дейт. Бул аяттан эмне түшүнөбүз? Аллах субханаху таала өзү эмне деп атат? Аллахтан башка бирөөгө ким эмне кылса дейт? Дуа кылса деп атат. Көрсөтүр, ушул маанилүү да. Ушул маанилүү. Сөз сүрө ибарат кылсын деп айткан жок. Көрсөтүр, дуа кылса деп атат. Биз дуа жөнүндө сөз кылып атабыз да, бул сабакта темабыз. Аллахтан башка бир Кудайга дуа кылып жүрсө дейт, дуа менен кайрылып аткан болсо, аны кылганда эч кандай далил жок дейт. Анын эсеби анын Роббисинде, анан аягында эмне деп атат? Чынында капырлар ийгиликке жетпейт деп атат. Ушундай кылган адам капыр деп атат Аллах Таала. Көрсөңүз, мындай адам мусулман болбойт деп атат. Коркунучтуу нерсе да, бул эми жалпы өкүм болуп эсептелет да. Бул жалпы өкүм. Көрсөңүз, коркунучтуу нерсе да, субханалла. Башка аятта Аллах Таала айтат: "Ва аннал масаджида лиллахи фала тад'у ма Аллахи ахада" дейт. Чынында бардык мечиттер дейт да. Бардык мечиттер деген бардык сыйынчу жерлер, сыйына турган дин мүчөлөр баарысы тең Аллахка гана тандык. Ошондуктан Аллах менен бирге эч кимге дуа кылбай алат дейт. Аллах менен бирге эч кимге дуа менен кайрылбай алат деп Аллах Таала бизге бuyakta тыюу салып атат. Жана башка аятта Аллах Таала мынтип атат: "Кул я айюхан нас ин кунтум фи шаккин мин дини фала а'буду аллазина та'будуна мин дуниллах." Аллах Таала айтат: айт дейт Аллахтын элчиси. Айт дейт. Эмнени айтып атат? Аллах Таала буйрук кылат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп айтат? Адамдар дейт, эгерде силер менин динимде силер шектенип жатсаңар, бул ислам дининде эгерде силер шектенип атсаңар, анда билгиле. Карасаңыз, бул жакта ислам дининин дагы акыйкат экенин далилдерин Аллах Таала айтып берет ушул аяттачы. Ислам дининин акыйкат экенин далилдеринин бири бул эмне нерсе? Бул нерсе эмне? Жалгыз Аллах Тааланын гана өзүнө сыйынуу. Жалгыз Аллах Тааланын гана өзүнө гана дуа менен кайрылуу ислам дининин акыйкат экенин далилдери болуп келет. Ушул ислам дининин акыйкат экенин далилдери кандайча? Мисалы адамдарга барсаң, мисалы исламды кабыл албайт да. Бирок келип туруп айтсаң, менин диним кандай? Менин диним ушундай дин. Биз баардыгыбызды жараткан жалгыз эле жаратуучуга, жалгыз эле баардыгыбыздын Кудайыбызга, ошол Аллах Таалага сыйына турган дин деп айтсаң, ушул адамдын өзүнүн тубаса фитраты, өзүнүн табияты ушул нерсени кабыл алат. Ушул нерсе ислам дининин акыйкат экенин эң башкы далилдердин бири болуп эсептелет. Достор, ла иляха иллаллах бул өзү эле ислам дининин акыйкат экенин далилдердин бири. Анткени чынында эле адам эгерде адилеттүү боло турган болсо, инсаптуу болгон болсо, карайт, айтат да, ооба, туура. Чынында эле сени жараткан дагы, мени да жараткан. Сага рызык берүүчү, мага да рызык берүүчү, баардык нерсени башкара турган бир Кудай Таала бар. Ооба, чынында сен айтканың туура. Сен айтканың туура, демек сен диниң акыйкат деп ал эгерде адилет болсо сөзсүз түрдө кабыл алат да. Анткени бул нерсе адамдын фитрасына туура келет, өзүнүн табиятына туура келет да. Чынында эле ошондой да, адамдарга келип ла иляха иллаллах тууралуу, жалгыз Аллах Таалага сыйына татыктуу ушул нерсе жөнүндө түшүндүрсөңүздөр, текериңден башка баардык адамдар эмне деп айтат? Ооба, сен айтканың акыйкат экен деп айтат да. Ооба, сен айтканың нерсең чын деп айтат да. Мен кабыл алдым, ушул нерсе туура экен деп айтат да.
Alhamdulillah, көп эле ушундай учурлар бар да, субханалла. Көрсөңөр, мына бияктан айтып атат. Эгерде силер айтып атат, кимге айтып атат? Буйрук кылып атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Айт, эгерде менин динимде силер шектенсеңер, анда белгиле, биздин динибиз эмне дейт? Анда мына айтат. Фала а'будуллазина та'будуна мин дунилlah. Анда мен дейт. Силер сыйынган Аллахтан башка сыйына турган нерселерге мен сыйынбаймын дейт. Мына мен далили, мына. Менин динимдин акыйкат экенин далили. Валакин а'будуллаха аллази ятаваффакум дейт. Бирок мен дейт, Аллахка гана сыйынам дейт. Силердин жаныңарды алуучу дейт. Көрсөңөр айтып атат. Силердин жаныңарды ким алат? Силерди жараткандагы силердин жаныңарды алуучу ким? Баардык Аллах таала деп атат. Баардык туурабы? Христиандар деле, иудейлер деле, башкалар деле ким айтат? Баардык жараткан Аллах таала деп атат, туурабы? Бир эле Кудай таала дейт. Демек эмне дейт? Ошого эле сыйынгыла, ошого гана дуа кылгыла дейт да. Умирту ан акуна минал муъминин. Жана мен момундардан болуу мага буйрук кылынган дейт. Ушул нерсени айт дейт. Жана айтат улуу улансында. Ва лaqi wajhaka lid-din hanifa. Жана жалгыз кудайчылыктын тавхиддин дини болгон динге сен жүзүңдү бур дейт. Вала такунанна минал мушрикин. Жана эч качан сен эч учурда мушриктерден болбо деп атат. Салахта айтат. Мушриктерден болбо, гапырлардан болбо, ширк кылуучу гапырлардан болуп калба дейт. Деп туруп, мына Аллах таала карсагыр тавхид жөнүндө айтты, эми ширк жөнүндө сөз кылып атат, Эми ширк жөнүндө сөз кылып туруп, мына айтып атат да, уларысына. Ширк кимдики? Карасаңар, вала тад'у мин дуниллахи ма ла янфаука ва ла ядуррук. Жана Аллахтан башка сага пайда дагы, зыян дагы бере турбаган нерселерге сен дуа менен кайрылба деп атат. Өзөр буга чейин айтпады, сен мушрик болбо деди, туурабы? Ширк кылуучулардан болбо деди. А кантип болбойсуң сен? Ширк кантип мушрик болуп калбашың керек? Аллахтан башка бирөөгө дуа кылбай. Сен Аллахтан башка бирөөгө дуа кылсаң, анда эмне деп атат? Анда мушрик болуп каласың деп атат. Мушрик болуп каласың деп. Деди бир Аллах таала улантып эле кайрылай атат. Фа ин фаалта фа иннак идан мин az-залимин. Эгер сен андай кыла турган болсоң, анда чынында сен залимдардан болосуң деп атат. Көрсөң, залимдардан болуп каласың деп атат. Десе, кер аны айтыш мүмкүн да. Мушрик деп айткан жок Аллах таала. Жөн эле залим болуп каласың деп атат. Күнөөкөр болуп каласың дегендей да. Айтыш мүмкүн десек, жок. Тафсир алымдарына кайтсак, улуу тафсир алымдардан имам Табари деген тафсир алымдарынын эң башкы алымы эсептелет да. Ошол айткан. Сен анда залимдардан болуп каласың деген мааниси минал мушрикина биллахи залими анфусихим дейт да. Өздөрүнө зулум кылган Аллах таалага ширк келтирүүчүлөрдөн, мушриктерден болуп каласың деген маани дейт да. Ошолор келип айтат да, силер аяттарды өзүңөр эле түшүндүрүп бере бересиңер дейт да. Жок, мына биз алымдарга айтабыз негизи. Мына алымдардын түшүнүктөрү да, субханалла. Калган сөз да айтат. Силер өзүңөр эле түшүндүрө бересиңер аят хадистерди дейт да. Субханалла. Биз деги жок дегенде аят хадисти келтирип атабыз да. Тыңдасыңар, алар өздөрү аят хадисти келтирбейт да. Аят хадис келтиргиле, анан сүйлөшөлү да. Биз аят хадис келтирип, анан биз талпынып аларга эмне түшүндүрөбүз, мында деп жүрөсүң. Алар келип жок деп коет, андай эмес деп коет. Болду, кыйналбайт аларга, жеңил эле да. Анан сурайсың, анан кандай десең, анан бизнес айыптап берет, өздөрү эч нерсе келтирбейт. Эгерде силер туура деп атсаңар, силер да дал келтиргиле анда ушундай кылчу. Аллах силерге карасаңыздар, Аллах таала айтат. Ва иямсаскаллаху бидуррин фала кашифа лаху илля ху. Ошол Аллахтан башка бирөө дуа кылуу болбойт экендигин Аллах таала далилдеп, ал нерсенин ошо туруксуздугун түшүндүрүп, аны жокко чыгарып айтат да. Айтат, эгерде Аллах таала сага бир зыян келтире турган болсо, Аллах таала сага бир зыян менен тие турган болсо дейт, аны Аллахтан башканы эч ким аны ала албайт дейт, жок кыла албайт. Ва юридга би хавлин фала радда ли фадли. Эгерде ал сага жакшылык каалаган болсо, анын жакшылыгын эч ким тоса албайт. Эч ким кайтара албайт. Юсибу бихи ма яшау мин ибади ва хувал гафур рахим. Жана ошол жакшылыгын кимге кааласа, пенделеринен кимге кааласа берет, чынында ал кечиримдүү, ырайымдуу дейт да. Мына буга чейин аят айтпайбы? Сага пайда да зыян бербей турган нерсеге дуа менен кайрылып атат. Өсүр. Бул да далилдерден да. Силер кайрылып аткан ошол маркумдар болобу, пайгамбарлар болобу, тооташтар болобу, жансыз нерселер болобу, ай болобу, күн болобу. Бунун баарысынан силерге пайда зыян бере алабы? Ал эмес таң калышса, ойлоп табылган нерселерге сыйгандар бар да, субханалла. Ойлоп таба алышат өздөрүнө бир нерселер. Мисалы, аязаттан ойлоп таба алышат да. Аязатта жалган да. Ошого дуа менен кайрылышат, карасаңар, субханалла. Ушул сыяктуу башка нерселер да. Ушунун баарысынан эмне? Бул ширк, бул коркунучтуу нерсе да, субханалла. Аллах таала айтат бул аяттарды. Карасаңар, айтат: "Кул я айюхан нас", айт дейт, эй адамдар дейт. Эй адамдар, "Кад жаакумул хакку мин раббикум". Мына силерге, силердин эгеңерден, силердин Роббиңерден силерге акыйкат келди. Акыйкат келди. Акыйкатты кайдан билебиз биз? Аллах тааладан келген нерседен, мына Куран келди да, Куран сөз. Мына ошол талаштарды мына кантип чечиш керек? Биз буга чейин сөздөрдү айтып беле, бул талаштарды Куран сөзгө кайтарып чечиш керек. Эми Аллахтан башка бирөөгө дуа менен кайрылуу, бул ширкпи, ширк эмес экенинби? Кайдан билебиз? Акыйкат болгон Аллах тааладан келген
Kur'an negizinde bilesiz. Bunu Allah aytып атат. Бул эмне? Силерге акыйкат келди деп. Акыйкат келди. Мына акыйкат менен эмне болду? Бул аяттарда акыйкатты эмнени айтып атат? Эмнени айтып атат? Көрсөтүп, Аллахтан башка бирөөгө дуа менен кайрылган адам ал мушрик экендиги тууралуу акыйкат. Көрсөтүп, бул аны коопсуз нерсе да, субханалла. Айтат Аллах Субханалла: "Фаман ихтада фа иннама яхтади ли нафси." Ким эгерде туура жолго түшкөн болсо, мына ушул акыйкатты кабыл алып, ким ушул туура жолго түшкөн болсо, ал өзүнүн пайдасына туура жолго түштү дейт. Өзү үчүн ал пайдага түштү дейт. "Ва ман далла фа иннама ядиллу алейх." Ким эгерде адашып кеткен болсо, ушул далилдерди кабыл албай, адашып алган болсо эмне дейт? Анда ал өзүнүн зыянын менен адашты дейт. Субханалла, эч кимге ансаңыз мен зыян бербейт да, субханалла. "Ва ма ана алейкум би вакил." Жана мен силерди кайтаруучу эмесмин дейт. Аларды кайтарып алуучу, аларды бир жүрүп, аларды нерсе артта ээрчип жүргөн адамдар эмес да. Биздин булан милдетибиз жеткире эле коюу. Мына жеткирип коюп атабыз. Аллах Тааладан бизге келген нерселерди, аят хадистерди жеткирип атабыз, болду. Эми калгандары өздөрү билет. Айтат Аллах Таала, Куранда карасаңыздар, "Ваттаби ма юха илейк." Сага вахий болгон нерсени гана ээрчи дейт. Карасаңыз, кандай Аллах Таала бизди тарбиялап атат, туура жолдо болушубуз үчүн, адашып калбашыбыз үчүн. Акыйкат эмне экенин айтып атат. Акыйкат Аллахтан келген нерсе. Бияктан кайра буйрук кылып атат. Сага вахий болуп түшкөн нерсени гана ээрчи деп атат. Ал эмне вахий болуп түшкөн нерсе эмне? Аяттар жана хадистер. Аяттар жана хадистер. Куран сүннөттөр ээрчи. "Васбир хатта яхкум Аллах" дейт. Жана Аллах Таала өкүм чыгаранга чейин сабырдуу бол дейт. "Ва хуа хайрул хаким" жана ал чынында эң жакшы өкүм чыгаруучу дейт. Не деп атат? Ушул нерсе талаштар болуп атпайбы адамдар арасында, туура? Кимдики туура, кимдики туура эмес деген талаштар болуп атпайбы? Эмне кылышыбыз керек экен биз? Аллахтан түшкөн нерсени карманып эле ушул нерселерге биз сабырдуу болуп жүрөбүз керек. Чынында Аллах Таала эң жакшы өкүм чыгаруучу. Аллах Таала ушул талаштардын баарысын өзү чечип коет. Мына бuyakta акыйкат көрсөтөр, акыйкат келип атат да. Муну адамдар кабыл алыш керек да, субханалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат. Бул хадис сахих хадис, Абу Дауд, Тирмизи жана Ибн Мажа келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат. "Ад-дуа хуа ибада" дейт. Дуа дейт, дуа. Бул ибадат дейт. Көрсөтөр, бир адамдар талашат да. Дуа бул ибадатпы, ибадат эмеспи депчи. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи өзү айтып атат. Дуа менен кайрылуу бул эмне дейт? Ибадат дейт. Деп туруп, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ушул нерсе дуа бул ибадат экендигине далил келтирип атат. Далил келтирип. Ушул дагы маанилүү нерсе да. Дуа ибадат экендигин дагы биз жакшы түшүндүрүп бере алышыбыз керек адамдарга. Деп туруп, далил катары эмнени окуп атат? Аллах Таала мынтип айткан. "Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум" дейт. Мына силердин Раббиңер айтты дейт. Мына силердин Раббиңер айтты, "Мага дуа менен кайрылгыла мен силерге жооп беремин" дейт. "Инналлазина ястакбирун ан ибадати саядхулуна жаханнама дахирин." Ким эгерде мага ибадат кылуудан дейт. Мага ибадат кылуудан текеберленген болсо, ал кор болгон абалда тозокко кирет дейт. Көрсөңүз, субханалла. Аллах Таала эмне деп атат буякта? Мага дуа менен кайрылгыла, мен силерге жооп беремин дейт. Деп туруп, улантып айтат. Ким эгерде мага эмнеден текеберленсе деп атат? Ибадат кылуудан деп атат да. Ибадат кылуудан дейт. Демек, бул Аллах Таала өзү мени дуаны ибадат деп атап атат. Өзү дуаны, Алла дуаны ибадат. Ушул аяттын негизинен пайгамбар саллаллаху алейхи өзү көрсөтөр эрежени алып атат. Дуа демек бул ибадат деп атат. Дуа бул ибадат деп. Көрсөтөрсүз, субханалла. Эми бул аяттын негизи дуа ибадат экенин эки жол менен түшүнөбүз да. Биринчиден ушундай, биз айттык го, Аллах Таала өзү биринчи аятта дуаны буйрук кылып туруп, кайра айтты, ким эгерде ушул менин буйругумду аткарбай, ибадат кылуудан текеберленсе деп атат, кор болгон абалда тозокко кирет деп атат, Кор болгон абал тозокко кирет деп атат. Бул биринчи жагынан, экинчи жагынан Аллах Таала өзү эле буйрук кылып атпайбы? Мага дуа менен кайрылгыла деп атат. Аллах Таала буйрук кылган нерсе бул эмне? Ибадат. Демек ибадат экендигин бул далил негизинде биз түшүнгөн болсок, демек ибадатты Аллахтан башка бирөөгө арнаган болбойт. Ким арнай турган болсо, бул эмне болот? Чоң ширк кылган болот. Чоң ширк кылган болот, субханалла. Бул хадис Нуман ибн Баширден келет, жана сахих деп айтты, сахих деп айтты. Жана дуа ибадат экендигин далилдер көп да. Дагы далилдердин биринен, мисалы эң анык баардыгыбыз билген аяттардан мындай деп биз окуп жүрөбүз, "Ияка нa'буду ва ияка настаин" дейбиз. Эмне деп атабыз? Сага гана сыйынабыз, жана сенден гана жардам сурайбыз дейбиз. Ушул сага гана сыйынабыз. Сага гана сыйынабыз. Көрсөтөр, Аллах Таала сага гана сыйынабыз, жана ошол сага гана сыйынганыбыздан сенден гана жардам сураганыбыз. Истиана деген бул дагы дуанын бир түрү. Жардам сурап Аллах Таалага кайрылуу. Ошол буякта Аллах Таала жапын айтып атат, биринчи сага гана дуа ибадат кылабыз дейт. Жана ошол ибадаттардын түрлөрүнүн биринен эмне кирет? Жардам сурап кайрылуу. Жардам сурап кайрылуу. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү деген Ибн Аббаска, ошо жаш бала болчу, ошол кезде ошондой үйрөтүп аткан карасаңыздар эмне деп кантип тарбиялап атат. Айтат. "Ида саалта фасалилла" дейт. Эгерде сен сурасаң, сурап, эгерде бирөөдөн бир нерсе сурай турган болсоң, эмне дейт? Фасалилла дейт, Аллахтан сура дейт.
Эгер жардам тилей турган болсоң, анда Аллахтан жардам тиле дейт. Карасаңыздар, субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиясы менен азыркы жана кээ адашкандар жана ширкти мусулман арасында жайылткысы келгендердин айырмачылыгы кандай? Кайсы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деп кандай тарбиялады ушул кезде жаш баланы? Сурасаң Аллахтан сура дейт. Субханалла. Жардам тилесең Аллахтан жардам тиле дейт. Кандай тарбия да, субханалла. Тавхидтин негизинде кандай тарбиялоо. Бүгүнкү күнү кээ таңгалаштуу адамдар мындай дейт да. Эгер сен кыйналсаң, кыйналып болсоң, анда мени эсте дейт да, субханалла. Кээ устаздар ушундай айткандар бар да, субханалла. Же биздин устазыбызга кайрыл дейт да. Кээ ошол устаздардын Аллах тааланы артык көргөндөр бар да. Кээ жалган окуяларды айтышат, бирөө чогуп баратып Аллахка кайрылып аткан экен, Аллахка кайрылса жардам болгон эмес экен, устазына кайрылып баштаган экен. Ошондон аман калган экен да, сакталып калган экен. Ушундай окуяларды айткандар бар да, субханалла. Таңгалыштуу мечиттерде айткандар бар. Бул кандай деген нерсе? Ошол кайрылган устазы Аллахтан артык болуп калдыбы? Аллахтан тезирээк ага жардам бере алабы? Аллахка караганда ал жакшыраак анда абалын түшүнөбү? Субханалла. Аллах таала Кур'анда айтат: "Амма южибул муттарра иза дааху" дейт. Оор абалга түшкөндүн дуасына ким жооп берет дейт. Вакшифу суу дейт. Жана анда болгон зыянды ким кетирет дейт. Ва жаалакум хулафал ард дейт. Жана силерди жердин үстүндө орун басар кылуучу ким дейт. А илахум ма Аллах. Аллах менен бирге силердин башка кудайыңар барбы дейт. Ушул нерселерди кылуучу ким? Аллах субханала таала, жалгыз Аллах таалада. Субханалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Караңыздар. Уду раббакум дейт. Силердин Роббиңерге гана дуа менен кайрыгыла дейт. Дуа Роббиңерге, силердин эгеңерге дуа менен кайрыгыла. Ошондон сурагыла дейт. Айтат Аллах: "Ва антум муқинуна бил ижаб" дейт. Муқинуна бил ижаб. Жана силер дуа кылгыла, жана дуаңарга жооп берет экендигине бекем ишенимде болот да. Десеңиз, жанагылар окуяны келтирип кандай деп атат? Жок, Аллах таа жооп бербей калышы мүмкүн. Сен устазыңа сурасаң, ошол жооп берет дегендей кылып атат да. Карасаңыз, кандай айырмачылык, субханалла. Кандай айырмачылык. Бул адамдар кандай гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолунан алыстап кетишкен да. Кандай болгон бул диндеги негизи чоң кылмыш да, субханалла. Кайрап хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Маллам ясалиллаха ярдаб алей" дейт. Ким Аллахтан сурабаса, ким Аллахка кайрылып, дуа менен кайрылып андан сурабаса, ал ага каарданат дейт. Аллага ачууланат дейт. Карасаңыздар, субханалла, Аллахтан биз сурабасак, Аллахтан сурабай койсок эле Аллах таала ачууланат экен. Эми суроо, карасаңыздар. Эми Аллахтан башка бирөөдөн сурасачы. Андан 5 бетер ачууланат Аллах таала. Андан 5 бетер Аллахтын карына тартып болот. Көрүш, жана аяттагыдай, Аллах таала айтып атат: "Ва кала раббукум удуни" дейт. Мына Роббиңер айтты, мага дуа менен кайрыгыла деп. Мына Аллах таала буйрук кылып атат. Ушул буйрук деле бизге жетиштүү да. Аллахтын өзүнө эле сыйынышыбыз үчүн. Мага дуа менен кайрыгыла деп Аллах таала бизге буйрук кылып атат баарыбызга. Айтат дейт: "Астажибу лакум" дейт. Мен силерге жооп беремин деп атат. Аллах жооп беремин деп атат. Десе башкалар жана окуя айтып, жок, жооп бербей калышы мүмкүн дейт. Ушундай адамдар бар, кээде айтат да, субханалла. Сен суранган ошол устазың, ошол маркум ал адам болгон да дейт да, субханалла. Ал сен абалыңды түшүнөт да дейт да, субханалла. Ушундай сыяктуу мисалдар келтиришет. Карасаңыздар, бул Аллах таала дейт. Бул деген ушунчалык бул аламдардын эгеси, аламдардын Роббиси. Сен ага түзмө түз кайрылгың келип атабы дейт да. Сен кантип ага түзмө түз кайрыласың дейт. Сен мисалы президент, бир өлкөнүн президенти, бир башчысы эле түзмө түз келе аласыңбы дейт. Сен ага түзмө түз келе албайсың го. Туурабы? Сен кантип Аллах таалага түзмө түз кайрылгың келип атат дейт. Андай мүмкүн эмес дейт да. Субханалла, карасаңыз, анан айтат да. Анан көрүп мына бир устазга кайрылсаң, мына ошол ал деген ал адам да сенин абалыңды түшүнөт. Карасаңыз, кандай бул адилет, Аллах таала болгон адилетсиздик. Ма кадрыл хакка кадри деген Аллах айткан. Чынында Аллахтын булар кадырын билишпеди. Чынында Аллахтын кадырын баркын билишкен жок да, субханалла. Аллах таала ким экенин билишкен жок, субханалла. Ошол адам Аллахтан дагы буну адамдардын биздин абалыбызды жакшыраак билиши мүмкүнбү? Ошол адам, ошол маркум, ошол субханалла, өзү Аллахка муктаж болуп турган, биздин дуаларыбызга өзү муктаж болуп турган. Субханалла. Эми ошол биздин абалыбыз Аллахтан жакшыраак билип, бизге Аллахтан да жакшыраак жардам бериши мүмкүнбү? Субханалла, карасаңыздар, кандай туура эмес мисалдар да ошолчу. Бул мүмкүн жанагы президентти жанагы бир башчыны мисал келтирип атпайбы? Бул бирок такыба убагында падышалар болгон, мисалы Умар сыяктуу, Абу Бакыр сыяктуу, аларга түзмө түз эле кирип барышкан. Ал эмес тескерисинче Аллах таала кайра бизге мына айтып атпайбы? Дуа кылгыла, мен силерге жооп беремин деп атат. Дуа кылгыла, мен силерге жооп беремин деп. Булар сыяктуу мындай айткан мисалдарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда дагы мушриктер да ушундай мисалдарды келтирип, ушундай Аллах таалага адилетсиздик кылышкан. Карасаңыздар, аятта эмне деп атат? Аллах таала мен силерге жооп беремин дейт. Анан уландысын айтат: "Инналлазина ястакбируна ибадати саядхулуна жаханнама дахирин" дейт. Ким эгерде мага ибадат кылуудан текеберленсе дейт. Биз үчүнчүсүн айттык го, бул маанисинде эмне экен? Ким мага дуа кылуудан текеберленсе деп айтат да Аллах таала. Карасаңыздар, Аллах айтып атат: "Башка бирөөгө дуа кылуу деген жок.
Ким Аллах Таалага дуа кылбаса эле, Аллах Таалага дуа кылбай, Аллах Таалага ошону сыйынбай, ошондон текеберленип ага кайрылбаса эмне дейт? Ал кор болгон абалга тозокко кирет дейт, субханалла. Элестетсеңер, адам эгерде Аллах Таалага дуа менен кайрылбаса эле, мындай Аллах Таалага коркутуп айтып атат тозок менен. Жана хадистеги ага ачууланат дегендей. А эгерде Аллах Тааланын өзүнө сыйынмак турсун, эгерде Аллахтан башка бирөөгө сыйынган болсочу, анда кандай болот, субханалла азабы. Ва иза салака ибади анни дейт. Эгерде менин пенделерим мен жөнүндө сурай турган болсо дейт. Фа инни кариб дейт. Мен аларга жакынмын го дейт. Аллах Таала айтып атат, мен аларга жакынмын деп атат. Ошол башка бул жакка аятта Аллах Таала алар мынтип койгон жок да. Сен аларга мынтип айт деген жок. Башка көп аяттарда сенден бул жөнүндө сураса сен аларга мынтип айт. Сен аларга мынтип айт деп Алла пайгамбар салсам да ортомчу кылат да. Бирок бул аятта мындай дейт. Эгерде менин пенделерим мен жөнүндө сураса дейт, анда эмне дейт? Мен аларга жакынмын деп атат. Аллах Таала өзү тууралуу кабар жеткизүүдө дагы эмне кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи ортомчу кылгысы келген жок да. Түзмө сразу айтып атат да. Мен аларга жакынмын дейт. Ужибу таавата даида даан дейт. Дуа кылып атканмын дейт. Мына дуа жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Качан ал дуа кылганда мен анын дуасына жооп беремин дейт. Көсүр Аллах айтат, мен жооп беремин дейт. Фал ястажибу ва юмину бил алейхим яршун дейт. Ошондон алар мага жооп беришсин, мага ыйман келтиришсин. Мүмкүн алар туура жолдо болушар дейт да. Аллах Таала дуаларга жооп бериш. Башка хадисте Абу Хурайрадан келген хадисте, бул Бухари Муслимде келет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Янзилу Раббуна табарака ва таала кулли лейлатин ила самаи дунья. Биздин Раббибиз дейт. Ал дейкан асманга түшөт дейт. Ар түнү хайна япка сулусул лейл ахир дейт. Ошо түндүн акыркы 3-чү бөлүгү калганда дейт. Дейк асманга Аллах Таала түшөт дейт. Деп туруп айтат дейт. Ман ядуни фа астажиба дейт. Ким мага дуа менен кайрылат, мен ага жооп беремин дейт. Мен ага жооп берейин дейт. Ман ясалуни фа утия дейт. Ким менден сурап жатат, мен ага берейин дейт сураган. Ва ма ястагфируни фа агфир дейт. Ким менден кечирим сурайт, мен ага кечирейин дейт. Мына ушул нерселер дуа менен дуага жооп берүүчү. Бир нерсени сурап кайрыла турган болсо ошол суроолорубузду берүүчү. Эгерде кечирим сурасак кечирүүчү, биздин күнөөбүздү кетире турган. Ким бул? Баарысын бир гана Аллах Таала берет. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ма ягфиру зунуба илля Аллах" дейт. Аллахтан башка күнөөлөрдү ким кечирет дейт. Аллахтан башка күнөөлөрдү ким кечирет? Бул аяттын негизинде биз эмнени түшүнөбүз? Демек күнөөлөрдү кечирүүчү бир гана жалгыз Аллах Таала. Жана Аллах Тааланын ат-Тавваб деген көркөм ысымы бар, тоболорду кабыл кылуучу деген. Демек Аллах Таала дагы жалгыз гана тоболорду кабыл кылуучу. Жана андай нерседе анын эч кандай шериги жок. Жалгыз Аллах Таала тоболорду кабыл кылат, жалгыз Аллах Таала гана күнөөлөрдү кечирет да. Анан ушунун негизинде эмне түшүнөбүз? Жанагы кээ бир адамдар пайда болду да, асмандарда ал тоболорду кабыл кылуучу периштелер бар деген сөздөрдү айтып. Бул кандай мына ушу аятка каршы жана мына ката өтө туура эмес сөз да. Жана бара кандай коркунуч нерсеге алып барышы мүмкүн. Адамдар ошо периштелер кайрылып тобомду кабыл кыл деп кайрылышы мүмкүнбү? Мында андай кыла турган болсо, анда бул ширк болуп калышы мүмкүн. Жана христиандар да жанагы өздөрүнүн попторуна кайрылып аларды күнөөлөрүн кечирип кой деп анан алар күнөөлөрүн кое берип койгон. Мына бул нерсе туура эмес, адашуу жол. Биздин динибизде болсо жалгыз гана күнөөлөрдү кечирүүчү жана жалгыз гана тоболорду кабыл кылуучу бир гана Аллах Таала. Ошондон кечирим суроолор менен биз гана жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана кайрылабыз. Көсүрү күнөөлөрдү кечирүүчү бир гана жалгыз Аллах Таала. Жана айткандай амма южибул муттара ида да'a дейт. Дуа кылып атканда кыйын абалга түшкөн абалдын дуасына жооп берүүчү ким дейт? Бир гана Аллах Таала. Көсүрү ошондон биз дуалардын кайсы гана түрү болбосун баардыгын биз жалгыз гана Аллах субханаху ва таалагага кайрылышыбыз керек да. Дагы кошумча аяттардан бул тууралуу Аллах Таала айтат: "Ваман адалла мимман яду мин дуниллахи ман ла ястажибу лаху иля яумил кияма ва хум ан дуаихим гафилун." Аллахтан башка бирөөгө дейт. Ал кыямат күнгө чейин анын дуасына жооп бере албаган бир затка дуа менен кайрылгандан дагы андан дагы көбүрөөк адашкан ким бар дейт. Ошондон дагы адашкан ким бар дейт. Жана ал сурап аткан, ошо кимге кайрылып аткан болсо, алар анын дуаларынан алар капилетте дейт. Алар кайыр билишпейт дейт, алар окушпайт дейт. Билбей турушат дейт. Ва ида хуширан насу кану лахум ада ва кану би ибадатин кафир дейт. Жана качан адамдар кайра жаралганда дейт, кайра чогулганда алар кайра буларга душман болот дейт. Жана булардын нерек ибадаттарынан алар капыр болушат дейт. Ибадаттарына капыр болот. Мына ушул аяттагы маанилүү да. Расулуллах айтат, эң адашкан дейт. Мындан да адашкан ким бар дейт. Кайсы адамдан башка? Аллахтан башка бирөөгө дуа менен кайрылган дейт. Көсүрө эң адашкан адам деп айтат мына деп атат Аллах Таала. Жана ошол дуа менен кайрылып аткан заты кимге сурап аткан болсо, ал буга дейт. Кыямат күнгө чейин жооп бере албайт дейт. Эмнеге кыяматка чейин жооп бере албайт? Эмнеге кыяматка жооп бере албайт? Анткени алар өлүктөр да.
Ким өлгөндөр? Алар билбейт азыр булар дуа менен кайрылып аткандарын. Булар билбейт экен, булар өлүп экен, укпайт экен. Бул тууралуу кийинки сабакта сөз кылабыз, иншалла. Өстөрүп булар болсо кыяматка чейин жооп бере албайт. Өлгөндөр укпайт азыр. Өлгөндөр укпайт. Жана булардын дуасынан алар кайдыгер капилетте дейт. Билишпейт булар, дуа кылып атканын билбейт дейт. Өстөрүп азыр мына кимге бирөө Исага дуа менен кайрылып атса, Иса болуп тура алабы? Мына Аллах таала айтып атат, ал кыяматка чейин жооп бербейт Исага. Канча кайрылса дагы. Анткени Иса укпайт, ал кайдыгер ал тууралуу. Билбейт азыр капилетте. Же Мухаммадка бирөө азыр кайрылып аткан болсо, ал дагы укпайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи алда укпайт, алда анткени ал кайтыш болгон. Ал кайтыш болгон маркумдар алар укпайт. Бул тууралуу иншалла кийинки сабакта сөз кылабыз. Эми карасак, кимге гана адам кайрылбасын, Дөтүгө кайрылбасын, Хыдырга кайрылбасын, Сулейманга кайрылбасын, же ошо ата-бабаларга кайрылбасын, кимге гана кайрылбасын, эмне кылат экен, ошолорго аны укпайт. Анын дуасына алар жооп бере албайт. Алар билишпейт булар дуа кылып атканын. Эми бул биринчи, азыр демек билбейт экен. Бирок эртең кыямат болгондо бардык нерсе анык болот да. Эми ошол азыр кимде ким Мухаммад пайгамбарга салсам, же Иса алейхиссаламга, же мисалы Манас атабызга, же кимге болбосун, дуа менен кайрылып аткан болсо, ошондо келип жолукканда эмне болот экен? Ошондо барып жолукканда, карасаңыздар, маанилүү нерсе да. Кээ айтат да, кыяматта барганда биз ошол Манас атабызга биз уят болобузбу деп ошону ойлойт да. Уят ошонун атынан алдында уят болушту ойлойт да, субхана. Жок, сен ошо Манас атага кайрылгандыктан, ошо кайрылып аткандыктан, мына Аллах таала айтып атат. Ва ида хушран насу кану лахум аада дейт. Эгерде ката адамдар кайра жаралганда, ошо кимге дуа менен кайрылса, ошолорго кайра буларга душман болот дейт. Кайра келип душман болот. Айтат, сен эмнеге дуа менен мага кайрыласың? Эмнеге мен Аллахка теңдеш кыласың дейт. Көздөр ошондор эмне Исага дуа менен кайрылып аткандар. Эмне Иса алейхиссалам мында баш тартат бул нерселерден. Мен ага чакырган эмесмин деп айтат, Куранда тасталып койгон. Ошондой эле бүгүнкү күнү ким пайгамбар Мухаммадка саллаллаху алейхи дуа менен кайрылса, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи мындан баш тартат. Айтат, мен бул нерсеге чакырган эмесмин дейт кайра. Субханалла. Айтат, ва кану би ибадатихим кафирин. Жана алар дейт ошо кыямат күнү. Эмне дейт? Баш тартышат, кафир болушат дейт. Булардын эмнесине? Ибадаттарына дейт. Көрсөтүрүп? Бул дагы далилдердин бири эмне экен? Аллахтан башка бирөө дуа менен кайрылуу эмне экен? Ибадат. Көздөр ушул нерсени Аллах таала өзү аятына эмне деп атат? Ибадат деп атат. Дуа менен кайрылган ошо кыямат күнү ошол ибадаттарынан алар баш тартышат дейт. Кафир болушат бул нерсеге. Көрсөтүрүп, субхана, бул дагы далилдердин бири, субхана. Эми дагы бамили бар бул тема боюнча аяттардан Аллах таала айтат: "Валладина тадавуна мин дуниллахи ла ямликуна мин кытмир" дейт. Силер андан башка дуа менен кайрылганыңар дейт. Көрсө дуа жөнүндө сөз кылып, дуа менен кайрылганыңар алар дейт, жанагы филиктин жана чел калындай дагы нерсеге ээ эмес дейт да. Ушул нерсеге жана филиктин немеси сөөгү бар го, ошондо калык бар го кичинекей. Ошол калыкка дагы алар ээ эмес дейт да, субханалла. Ин тадауhum ла ясмау дуаакум дейт. Качан силер аларга дуа менен кайрылганда, алар силердин дуаңарды укпайт дейт. Айтат, көрсө Аллах таала айтып атат өзү, Куранда айтат. Алар силердин дуаңарды укпайт. Мухаммад саллаллаху алейхи кайрыласыңбы? Ал укпайт сени. Иса алейхиссалам кайрыласыңбы? Ал укпайт. Манаска кайрыласыңбы? Ал сени укпайт. Курандын негизинде көрсөтүрүп, айтат: "Вала сами мастажабу лакум". Эгерде уккан болсо дагы, мен укту деп коелу. Укса дагы силерге жооп бере албайт дейт. Жооп бере албайт, анткени алар барзакта. Жок, болду, өлгөнү ал жактан барзактан ал кайра артка кайтышпайт алар. Укпайт. Же сен сураган нерсени алар бере албайт. Сен дуаңа жооп бере албайт. Айтат: "Ва яумал кыямат якфуруна биширкукум" дейт. Ал эми кыямат күнү эмне дейт? Силердин ширктериңерден алар баш тартат дейт. Көзөк буга чейинки аятта Аллахтан башка бирөө дуа кылууну эмне айтты Аллах таала? Бул ибадат деп атпады беле? А бул аятта эмне айтат? Аллахтан башка бирөө дуаны аны кылып ширк деп атат Аллах таала. Ширк деп атат. Вала юнаббиука мислу хабир дейт. Жана даны кабардар зат сымал сага эч ким мындай кабарлап бере албайт, айтып бере албайт дейт бул нерсени. Мындай айтабыз да. Сен дуа менен кимге кайрылсаң, кимге кайрылып аткан болсоң, ал эч нерсеге ээ эмес. Сага бере алады. Ал эч кандай пайда зыянга ээ эмес. Ал өзүнө Аллах таала айткандай, жанагындай чел калыкка дагы, финиктин сөйүндө ушундай нерсеге дагы ээ эмес. Алар өздөрү кайра муктаж. Кайра биз алар үчүн дуа кылабыз го. Биз алар үчүн дуа кылып турабыз. Эгерде биз качан аларга дуа кылган болсок, эмне болот экен? Алар дуаларыбызды укпайт экен. Укпайт. Бул кандай адашуу жол? Сага укпаган, сага пайда бере албай турган сыйган. Эгерде сен уккан болсо дагы жооп бере албайт. Жооп бере албайт экен. Ал эми кыямат болгондо кайра душман болуп сага ошол кылган ширкиңди, ошол кылган ибадатыңды алып баш тартат экен.
десем бүйтіп айтышы мүмкін да. Бұның барын сен қайдан білесің? Деп айтышы мүмкін тұрау. Бұның барын сен қайдан білесің? Аз оқпай жатқанын, қиямат күні ушундай болот экен деген тұрау. Шундай айтышы мүмкін да. Ошондо аяттын аягында кандай түшүндү. Аллах Таала кандай өзү бүтүрүп коюп атат. Вала юнаббиука мислу хабир дейт. Жана кабардар затсым алсага бул нерсени сага эч ким айтып бере албайт дейт. Ким айтып бере атат бул нерсени? Өзүбүздөн алып атабызбы биз? Өзүбүздөн алып алган жерибиз жок. Мына бул аят хадистерди окуп атабыз, субханалла. Өтөрү ушунун баарысынан эмне түшүнүшүбүз керек экен, субханалла. Дуа Аллахтан башка бирөөгө дуа менен кайрылуу бул чоң кылмыш, бул деген эң чоң күнөөлөрдөн бири болсо, бул чоң ширк. Адамды төрөк тозокко алып бара турган. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, ким Аллахтан башка бирөөгө бирөөнү теңдеш кылып дуа кылган абалда өлгөн болсо тозокко барат деп атат. Бул кооптуу нерсе. Дуа бул ибадат, дуа бул ибадат деп атат. Демек бул нерсени жалгыз гана Аллах Тааланын өзүнө гана арнашыбыз керек. Аллахтан башка эч кимге дуа менен кайрылган акыбыз жок. Бул антип биз айтып атпайбызбы, ияка набуду ва ияка настаин. Жалгыз сага гана сыйынабыз, жалгыз гана сенден жардам сурайбыз дейбиз. Көрсөңүз го, өзү адам таң алыштуу, адам ушуну өзү окуйт намаздарында. Окуйт дагы барып анан арбактарга жардам сурап кайрылат. Өсүрүп анан өзү айтканга же болсо ошол жака барат да Куран окуп туруп, анан Куран окуп аягынан кайра ошо арбактарга кайрылат. Куранда ияка набуду ва ияка настаин деп аткан. Сага гана сыйынам, жалгыз сенден гана жардам сурайм деп аткан да. Деп туруп, бүтүп туруп эле кайра анан ой баламча мага жардам бер, мага перзент бер, анан жардам деп кылып кайрылышат, субханалла. Биз ошондо муну жеткиришибиз керек, мындан кайтарышыбыз керек, Бул эң кооптуу кылмыштардан болуп эсептелет да, субханалла. Эми жалпысынан түшүнүк бул чем, Аллахтан башка кимге гана адам дуа менен кайрылбасын? Маркумдарга болобу, солихиндерге болобу, такваларга болобу, жансыз нерселерге, тоо таштарга, дарактарга, күмбөздөргө болобу, айга, күнгө, жылдыздарга, пайгамбарларга, периштелерге, аязатка же башка гана кимге гана болбосун, Аллахтан башка кимге гана дуа менен кайрылбаса, бүгүнкү сабактагы аят хадистердин негизинде бул эмне кылган болот экен? Аллахтан башка бирөөгө ибарат кылган болот. Аллахтан башка бирөөгө ибарат кылуу, ибараттарына бул эмне чоң ширк болот. Чоң ширк болот. Аллах Таала бардыгыбызды жакындарыбызды мындан сактаган болсун. Анан иншалла дагы улантабыз кийинки сабакта. Субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.